Biz bul Severin Eres'te 25 yanvarda Prezidentimiz Sadır Japarov'tun katışusu menen açkanbız. Oşonda oşol жерден bizge tapşırma berilген. Ушул жерге футбольный поле куруу боюнча ошол министрибиз Доскул Жумагуловдун колдоосу менен тапшырмасы менен ушул футбольный полени 1-мартта баштаганбыз. Бүгүнкү күндө бүтүрүп ачылышын кылып турабыз. Бул деген өзүбүздүн жумушчуларды жана ушул тегеректе жашаган жаңы конуштун жаштары дагы келип ойносо болот. Муну спортко тартуу максатында ошо курдук. Север электронун ичинде строительно-монтажный управление СМУ ачылган. Ошол СМУнун жардамы менен толугу менен курулуп бүттү. Эч кандай подрядный способ берген жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн каражатыбызга 2 миллион сомдун тегерегинде акчага куруп алдык. Ырыс алды ынтымак дейт, ынтымакташып атып мына бүтүрдүңөр. Билеген чоң зданияны бүтүрдү. Андан кийин задача коюлду эле мына футбольный поле. Заманбап поле болду да. Уже майда башталып атат чемпионат. Ошол жерде энергетиктердин бир футбольный командасын алып анан высший лигага чыгып анан чемпионат, андан кийин уже мына энергетик деп бир чоң команда түзөлдү деген. Ойногондор көп. Ар бир энергия компанияларда өзүнүн командалары бар. Ошолор менен чогуу Кудай буйрса чоң ийгиликтерге жетебиз деп. Ковидтен кийин эмне дейбиз? Биринчи ден соолук эле деп калдык. Ошол ден соолукту чыңаш үчүн ушундай поле керек экен да. Кудайым буйрса мен ойлойм ушул жерден ойноп керелди кечке чемпиондорду чыгарып ден соолукту чыңдаганга аракет кылгыла. Чоң ыраазычылык билгизем могу полега салым кошкон Север электронун командасына.